Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, жана өкмөттүн мүчөсү Ашырбек Мойдунович. Мен бүгүн сиздердин көңүңүздөрдү Оганыстандагы Памирдик кыргыздарга уюштурулуп барылуучу экспедицияга көңүңүздөрдү бурайын дегем. Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын маалыматы боюнча бул иш сапарына 10 миллион сом бөлүнгөн. Алардын планы боюнча 10 февралдан 10 мартка чейин ушу иш сапарга чыгуу керек болчу. Ушул барышта алар 5 үйлөнү алып келебиз деп пландаштырган. Бирок тилекке каршы бул ишке ашкан жок. Активисттердин коомдук жардамы менен кайрымдуулук акция уюштурулуп, ушул сапарга жөнөкөй жарандар, пенсионерлер, окуучулар өздөрүнүн салымдарын кошуп, колунан келген жардамдарын беришкен. Ошол жардамда продуктулар, дары-дармектер, кийим-кечекте ар нерсе товарлар чогулган болчу. Азыр ошол тамак аштын акыбалы кандай? Дары-дармектер кандай шартта сакталууда? Бизге кайрылып суранып атышат, эмне болду? Чыгышабы, барышабы экен, жардам беришеби экен деп. Биздин бордоштор азыркы маалымат боюнча 1400-гө жакын саны алган. Алардын жашоо тиричилиги оор болгонго жараштуу көптөгөн биздин Памирлик кыргыздар балдары 3-4кө жетпей ооруга чалдып калып атышат. Аялдар төрөт мезгилинде шарты жоктугунан көз жумуп калып атышат. Алар байкуштар дагы эле бизден үмүттөнүп алса керек, бизге жардам алып келип берет деп. Мага таң калыштуусу, ушу миграция кызматы колунан келбесе, эмне үчүн ушундай маалымат берип, эмне үчүн уюштурушту? Ашырбек Мойдунович, сизден өтүнөрүм, ушуну көзөмөлгө алып, ушунун аягына чыгып койгоңузду суранам. Азыр эми жай болуп кетти, мөңгү ээрип, суулар көбөйдү. Азыр барышка мүмкүн эмес. Эми Кудай буйрса, күздөгү же эмди жылдагы ушундай жоопкерчиликтен алыс качып, айтканын аткарып, элдердин үмүтүн убагында аткарсак. Чоң рахмат.